Assalamu aleyküm kolu koşunlar. Allah biraderler. Bana bizdagi acıdan gelip azma derlenvatabız. Jakşı karavatat bizde. Hiç yerimizde ayıp yok ekan. Bari 36 graddan çıktık. Hiç yerin ayıp tapkan yok. Oşanda olsa dağı bir 14 günde karantin kılıp bizi jakşı karavatat derlevatat. Hiç yerin 3 manat tekşerivatat bizde. Ayıp tapkan yok. Bu da kalasa yakında sakayıp çıkabız. Organ yerimiz yok hiç kanday. Allah Teala dağda yüz görüşüp birbirimize sohbet kılabız. Allah Teala şirin sözlü olgula, intibaklı olgula, almadan tilemişik okşuğun meynetlerden sakay ayrı baldarım. Jakşı niyetmeden alakancayıp o baldarım sana bir pata vereyim. O aynen ayın baldarım. El yurtuzga, varırızga tileyince amandıktım. Baldarım hiç kaçan görmegüle jamandıktım. O jaratkan Allah'ım jar bolsun. Jalpı el yurtuz bar bolsun. Alamda tinçlik ornasun. Baldarım başın arıdığı vakit konsun. Baktığı bolgula, baştığı bolgula. Bardığın uzun ömür yaştığı bolgula. Gavharda imandı bolgula. İmanga bay bolgula. Martavan aruluk bolsun. Yüzüngöz jarık bolsun. Allah'ın kıl degen amaldarın kılıp, kılıba degen amaldarın kılıp oğuşu bolup, oğuzunlardan kelime düşmey, 5 vakit namaz okup, Kuday'da estep, şu okşuğun balalarını alış kıldıp tilegile valla baldarım. Bu da hararsa zaman jakşı, bu da ötüp etet, birbirine ınak bolgula, jakşı niyet, yarım dönet et, tileklerine de kavul kısın. Amin, Allahu Ekber. Başlayın. Salamu aleyküm Kırgız elim. Salamu aleyküm. Hurmatlı Prezident Soronbay Şaripovich. Biz 16 Mart'tan başlap Rusya'nın çekerasında turabız. Kazakistan arkылуу Kırgızстанга өтүп kete албайт. Bugün 19 Mart'ta. 19 Mart bizge saat 2'ye чейин сурок койгон. Кайра артка кайтканы жол жок бизде. Квартираларды тапшырып, регистрациялар бүткөн. Машиналардын документтери бүткөн. Документтер бүткөн, транзитный өтүп кете турган. Ошо айтканда арка жол жок бизде, акчабыз жок. Бардыбыз ушу жалаң алдыга гана вперед. Андан башка жолубуз жок. Ушуну чечип беришиңизди суранабыз. Казакстандын президенти менен сүйлөшүп, Россиянын органдары менен сүйлөшүп, Россиянын органдары келип бизди аркага кайтарып атат кайра. Saat 2'ye чейин убакыт койгон тобубуз ол жерден аркага кетип калганы. Москвага кетип калганым уже аяктарда карантин. Биз да аякка кой бербейт деген угуп атабыз. Аякта самолет, поезд дешет, аларга да жетип барганы 1000 километр бар экен. Аякка дагы вариант жок болду. Акчабыз жок, жаш балдарыбыз бар, эжелерибиз бар, боюнда бар аялдарыбыз бар. 4 күндөн бери машиналарды жагып жатып, бензиндерибиз дагы түгөдү. Казактар, өзбектер, Өзбекстан, Тажикстандын гражданлары өздөрүнүн посылдору келип алып кетти аларды баарынча. Зеленый коридор менен алып кетти. Сизден сураныч ушу. Бүгүн саат 2'ye чейин бизге сурок койгон. Бизди таратып, ар жака коладан мурдараак бир чечим чыгарып берсеңиз, суранабыз сизден. Ne yapıyorsun? Duyuyor musun kulaklarını? Akbil bile öyle. Жақшылды күйімізге geçinde қолың бошағанда жөнетіп қойшы, ha? Бұл жақшы неме де? Самалық да. Бұнылар мене ме? Бұна, азыр айтқыла. Мен азыр айтайын да. Семьясына беріп обратно. Үйіндеріне берейін. Бұны үйіндерге ол ош жаққа. Қайсыны үйіндерге? Ошаға бұнылар бөліп ақмайды. Екі күрден ақмайын қойды. Үйіндерге мыналар. Мұны әр біріне.
Туура, потому что жаш балдары менен үйүнө бара алышпайт. Ооба. Жаш балдар жатат. Ошого мына ар бир ошол жерде тупа. Барлығына берели. Шойынчылар. Ошентип эле же көп убакытка болсо кичине Булардан берели. кийинкилер кире турган көп болуп калышы мүмкүн да. 2 ай болуп калат. Азыр 20 кадан бүгүн бердик. 12'den bak. Ошондой болсо кирели. Азыр канча адам экен ичкерide? Албетте телефонну. Bırakma çat tarafını da. Kaçta cevap verir? Yok, ар биринен мында. Paketkalarda. Мындай, эже. Мынын ичинде ошо ар биринен бөлүнгөн 26 адамга байкаш. Şampında bak geldi. Мына бака 26 адамга дегенде неме түзөсүнөн чачпады. Комиссия. Сен төрайым болосуң, член, главный бухгалтер, материальный бухгалтер, Bugün точно главный açıyorsun инспектор o кылып, tekstede. тегиз баарына бөлүп берди, канча адам болсо. Kança adamsın arıştı. Точно айтыңыз ошо. 21 адам болуп ошо 26. Bunlar ama ошо 32 dediler de ben турасың. Финалда ну качан чыгат эми ичкерден. Хорошо, макул, что жаздым. Бардыгы медицина кызматкерлерине башкымды билем, бир ийгилик экен, ишиңизге. Кандай жардам болсо, жардамга даяр. Рахмат. Это война бир. Азыр үйүнө салып беришиңиз керек деп ойлоп отур эле. Жанына берип койсо жакшы экен өздөрү. Калганда иштете. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Жөн булат. Таркатасың 26. Силерге Рахмат. Рахмат. Мындай турбайлы бар да баары чыгып. Сасык тумоо менен коронавирустун айырмасы кандай? Мындай болуп билинет да. Биринчиден температура экөөндө теңдегенде болот, бирок бул жерде температура өтө бийик болушу мүмкүн да. Экинчиден бул дем алгандар, мисалы үчүн башка вирустук эмелерде мурундан чүчкүрүп, мурундан суу агып калат да. Бул жерден ошол белгилери аз болот, же болбосо почти жок болот да. Үчүнчүдөн ошол коронавирустордон дем алгандар өтө бат кыйналышка алып келет. Дем ала албай мындай жана одышка деп коебуз, ошол батыраак болот. А тигинде кийин баягы осложнение болгондо гана болот да. Тобокел топторго кимдер кирет? Биринчиден бул жанагы жашы өтүп кеткен адамдар. Экинчиден жанагы өнөкөт оорулары бар адамдар да. Үчүнчүдөн анан жанагы ошо дем алуу органдарынын өнөкөт оорулары менен көп ошо жаш кезинен баштап ошо ооруп келген адамдар бул өтө ошолорго эмеге топторго кирет. Анан үчүнчүдөн дагы жанагы мисалы үчүн биздин кызматкерлерде себеби дегенде анткени биз ушул жабактар постоянно контакттештешебиз, бул медицинский работниктер, анан жанагы биздин ошол эле жанагы аэропортто же болбосо жана өткөрүү пункттарында турган жанагы чек ара кызматкерлери, ошол эле жана биздин кызматкерлер ошолор да кириши мүмкүн да. Балдарга бул оору кандай таасир этет? Бул вирустан оңой айыгат деген бул туура. Себеби дегенде анткени аларда жанагындай өнөкөт оорулар арышы жок. Бирок алардын эгерде ошол кичинекей балдардын иммунитети начар болсо, буларга деле ошону жугат, ошол жана оору менен ооруп калышат да. Иммунитетти кантип көтөрүүгө болот? Балдар төрөлгөндөн баштап эле аракет кылыш керек да. Себеби дегенде бул эненин сүтүнөн ашык иммунитет берген нерсе жок да. Ошон үчүн баягы 1 жылга чейин сөзсүз түрдө эненин сүтүн эмгизип, андан кийин жанагы эми таза абага алып чыгып, туура тамактандыруу жолу бул өтө чоң маселе болуп эсептелинет. Ошонун ичинде анан жана витаминдери көбүрөөк, витамин С деген витаминдер бул, анткени витамин С иммунитетти жогору көтөрөт. Ошон үчүн витамин С көбүрөөк жер жемиштерди колдонуш керек да. Булардын элдин арасында айтылып жүргөн ошол эле жанагы лимон, ошол эле жанагы фруктылар, башка эмелер дагы ошолордун ичине кирет. Анан жана чеснок дагы, эми бул чеснок бардык эле адамдарга жага бербейт, себеби дегенде аны колдонуштун астынан анда ашказанда оор болбош керек, же болбосо башка дагы бул көп жанагы көрсөтмөсү болушу мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Коронавирустан антибиотик дарылары коргой алабы? Бул вирустардын бардыгына эле антибиотик таасир этпейт. Бардык вирустарга, бир эле коронавируска, же болбосо башка сасык тумоолорго, же болбосо тиги башка вирустарга деле ошон үчүн баягы биздин жарандардын эгерде ошол температурасы көтөрүлүп эле мындай түшкүрүп, же болбосо мурдан суу агып калган убактарда эле сразу антибиотикти колдонуу бул туура эмес болуп эсептелет. Себеби дегенде ошол туура эмес колдонгондун негизинде кийин эгерде антибиотик колдонуш керек болсо, ошо адамдагы микробтордун бардыгы ошого көнө башташат дагы, бул устойчивость деп коет. То есть ал антибиотик
антибиотикти колдонгондо ал микробторду мынтип жоя албай калабыз да. Ошол себептен бул антибиотикти только бул медициналык кызматкерлердин гана көрсөтмөсү менен гана колдонуш керек. Карантин деген эмне? Эгерде мисалы үчүн ошол бир үйдө карантинге жабылса, ал үйдөн чыкпаш керек. Ал үйдөн чыкпаш керек, үйүндө отуруш керек. Анан эч ким менен общение кылбаш керек. Мисалы үчүн мектептер жабыла турган болсо, карантинге мектепке келбеш керек, окубаш керек да. Вуздар болот ошондой. Ооруга байланыштуу гигиеналык эң коркунучтуу адаттар кайсылар? Тазалыкты сактоонун жолдору кандай? Эми биздин эң сакталбай аткан биздин ушул жанагы менталитетибизде бар да. Мисалы үчүн бизди мусулман элинде обязательно түрдө кол алышып учурашуу. Анан акыркы күндөрү мындай өбүшмөй пайда болду. Бири-бирибизди көрсөк эле обязательно аял кишиси дагы, эркек кишиси дагы бири-бири менен өбүшмөй. Анан өзгөчө жаш балдарды обязательно жыттап өбөй. Бул ушул дагы бүгүнкү күндө гигиеналык нормага туура келбейт да негизичи. Тем более ушундай ситуацияда ушулардын баарын токтото туруш керек да. Экинчиден анан жана колду жууп тазалап жүрүү боюнча бул жагынан биздин мусулман элинде эң жакшы нерсе бар. Себеби деген тамактардын астында обязательно колду жууш керек да. Бирок эми колду жөн эле мынтип эле суу тийгизип койгон эмес. Колду именно ошо самындап, жакшылап жууш керек. Бир эле мындай бир жок дегенде минималдуу бир 30 секундтун ичинде жууш керек да. 30 секундтун орто эсеппен ошондо жууш керек. Ошондо гана кол таза болуп эсептелет. Мына бүгүнкү күндө ушул жана коронавирус же болбосо башка вирустардын деле, башка микробтордун деле, жана ич өткөктөр деле, жанагы вирустун гепатит А деп коебуз, ошолордун бардыгы бул колдун киринин оорусу болуп эсептелинет да. Эгерде колду таза